Ассалому алейкум, урматтуу заманбап мугалимдер, ата-энелер, устаттар, билимге кызыккан бардык жарандар. Мен Элдор Далиев, Заманбап Мугалим Академиясы тренери. Бүгүн сиздер үчүн эң кызыктуу бир видео сабакты даярдап жатабыз. Бул видео сабактын аталышы эң кызыктуу 5 логикалык тест видео сабагы болуп эсептелет. Сиз биздин бул видео сабакты өзүңүздүн окуучуларга, балдарыңызга, студенттерге, досторуңузга коюп, алардын билимин текшерип алсаңыз болот. Эгерде даяр болсоңуздар, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Биз даярдап койгонбуз, бул тесттер абдан кызыктуу. Эмне кылабыз биз? Албетте, өзүбүз даярдаган тестти сиздерге азыр көрсөтөбүз. Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Эң кызыктуу 5 логикалык тесттер топтому. Ойлонуп жооп бериңиз. Ийгилик каалайбыз. Сиз биздин бул видео сабакты көчүрүп алып, кааласаңыз телевизордон, кааласаңыз проектордон коюп берсеңиз, окуучуларыңыз ирети менен суроолорго жооп беришсе болот. Анда эмесе, баштайбыз. Биринчи суроо. 32 аскердин бир командири бар. Бул табышмакты табыңыз. А. 4 мезгил жана 32 күн. Б. 12 ай жана жума күнү. В. Тиштер жана тил. Сиздер, урматтуу мугалимдер, ушул видеону чыгарып, суроо берсеңиз болот. Убакыт кетти. 10 секунд убактыбыз бар. Албетте, жакшы көңүл буруп, бул суроого, бул табышмакка жоопту тапсаңыз болот. Урматтуу билермандар, мен ойлойм сиздер туура таптыңыздар. Бул албетте тиштер жана тил. 32 аскердин бир командири бул тиштер жана тил. Биз эми мындан да кызыктуу сурообузга өтөбүз. Даярсыздарбы? Баштадык. Экинчи суроо. Кайсы сөз ар дайым туура эмес жазылат? А. Жигули сөзү. Б. Ката жазылган сөз. В. Туура эмес сөзү. Убакыт кетти. Албетте, бул логикалык суроого дагы ойлонуп, көңүл буруп карасаңыз, жообун тез эле табып алышыңыз мүмкүн. Биз ойлойбуз, сиздер дагы бул суроого туура жооп таптыңыздар. Бул суроонун жообу туура эмес сөзү ар дайым туура эмес жазылат. Даяр болсоңуздар, биз кийинки логикалык суроого өтөбүз. Бул суроо үчүнчү суроо. Адамдар менен унаалар басып өтүүчү жаныбар кандай аталат? Адамдар менен унаалар басып өтүүчү жаныбар кандай аталат? А. Пил. Б. Жирафа. В. Зебра. Убакыт кетти. Бул суроого дагы албетте жакшы ойлонуп көрүңүз. Ошол учурда гана туура жоопту таба аласыз. Адамдар менен унаалар басып өтүүчү жаныбар кандай аталат? А. Пил. Б. Жирафа. В. Зебра. Бул суроонун жообу зебра. Бул дагы логикалык суроо болду. Зебра. Эгерде даяр болсоңуздар, биз кийинки суроого өтөбүз. Төртүнчү суроо. Адам анын иштегенин каалайт. Бирок иштеген кезде ачууланып өчүрүүгө шашылат.
A. Telefon. B. Oygotkuç, budilnik. V. Televizor. Ойлонуу үчүн убакыт кетти. Бул суроого дагы жакшы ойлонуп карасаңыз, жоопту тез эле таап аласыз. Биз ойлойбуз, бардыгыңыздар бул суроого жооп таптыңыздар. Бул суроонун жообу ойготкуч, будильник. Ал эми биз кийинки суроого өтөбүз. Биздин кийинки суроо 5-чи суроо. Бир чынынын ичинде 2 тамак бар. Табышмакты табыңыз. А. Сүмөлөк. Б. Жумуртка. В. Көзө шорпо. Бир чынынын ичинде 2 тамак бар. Табышмакты табыңыз. А. Сүмөлөк. Б. Жумуртка. В. Көзө шорпо. Убакыт кетти. Бул суроого дагы жакшы ойлонуп, жоопту табуу оңой. Биз ойлойбуз, бардыгыңыздар бул суроого туура жооп таптыңыздар. Биз жоопко өтөбүз. Бул албетте жумуртка. Туура жооп жумуртка болду. Урматтуу заманбап мугалимдер, устаттар, студенттер, ата-энелер, окуучулар. Бул видео сабагыбыз дагы сиздер үчүн кызыктуу болду деп ойлойбуз. Биз дагы кызыктуу видео сабактарды даярбыз. Албетте сиздер үчүн даярдап чыгарабыз. Албетте бул видеолорду сабактарыңызда, жашооңузда колдонууну унутпаңыз. Сиздер үчүн азыр эң кызыктуу бир маалыматты айтып өтөйүк. Биз Заманбап мугалим академиясы тренери. Facebook'tan Элдор Далиев деп издесеңиз болот. Instagram'dan Элдор Далиев деп издесеңиз болот. Ал эми YouTube'дан Элдор Далиев деп издеп, биздин каналга жазылып, видеолорубузду көрүп, албетте өз пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Сизге кандай видео сабактар керек? Аларды дагы комментарийге жазыңыз. Биз азыркы учурда Заманбап мугалим онлайн курсун уюштуруп жатабыз. Бул курста 15ге жакын программа онлайн үйрөтүлөт. Эгерде сизде дагы онлайн курска катышуу кызыгуусу болсо, ушул WhatsApp жана Telegram номерге өзүңүздүн маалыматтарыңызды жазып коюңуз, фамилиятыңыз, жашаган жериңиз, иштеген жериңиз жана телефон номерлериңиз. Биз сизге байланышка чыгабыз. Онлайн курсубуз 1 ай уланат. Курстун баасы 800 сом. Курска жазылуу үчүн акыны сиз баланс KG аркылуу жана Элсом аркылуу бирдик катары салып койсоңуз болот. Онлайн курста биз үйрөнүүчү программалар бул Kahoot программасы, YouTube программасы, мультиурок, Gmail почта, Google форма, KineMaster видеомонтаж программасы, Telegram'da толук иштөө, InfoUrok, Google жана бир канча жаңы программалар үйрөтүлөт. Барыңыздарды онлайн сабактарыбызда күтөбүз. Албетте эң кызыктуу маалыматтарга ээ болосуздар. Урматтуу биздин видео сабактардын көрүүчүлөрү, мугалимдер, устаттар, биз бүгүнкү видео сабактыбызды жыйынтыктайбыз. Албетте видеобуз жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Дагы сизге кандай видео сабактар керек? Биз албетте даярдап чыгарууга аракет кылабыз. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим академиясы командасы. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.